Бүгүнкү жаңылыктар топтому менен кыскача тааныштырабыз, биз менен бирге болуңуздар. Шавкат Мирзиёев Манас ордени менен сыйланды. Кыргызстанга мыйзамсыз мигранттарды киргизип жүргөн жаран кармалды. Жан-Клод Ван Дам Ысык-Көлгө келиши мүмкүн. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн 30 июлда Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапар менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Ысык-Көл эл аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Ардак кароол тезилип, жолдун боюнда кыргыз элинин байыркы аңчылык өнөрүн чагылдырган Салбуурун этнографиялык композициясынын катышуучулары, бүркүтчүлөр, алгыр куштары жана тайгандары менен турушту. Шаттык элдик бий ансамблинин бийчилери тигилген боз үйлөрдүн фонунда көчмөн элдин салттуу жашоо образын чагылдырган кыргыздын улуттук бийлерин аткарышты. Ошондой эле улуттук стилде жасалган 2,5 боз үйдүн фонунда театралдаштырылган этнографиялык көрсөтмө коюлду. Анда кыргыз элинин меймандостугу, үй бүлөлүк баалуулуктары жана коноктосуу салттары чагылдырылган. Белгилей кетсек, мамлекеттик сапардын алкагында президент Шавкат Мирзиёев президент Садыр Жапаров менен бетме-бет жана кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапарынын алкагында Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтө турган Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусуна катышат. Президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн Чолпон Ата шаарында бетме-бет жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Анда Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди жылуу тосуп алып, анын мамлекеттик сапары кыргыз-өзбек мамилелерине жаңы дем берет деген ишенимин билдирди. Лидерлер бүгүн эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги негизги маселелер талкууланып, жетишилген макулдашуулар тиешелүү документтер менен бекемделерин белгилешти. Андан соң президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөр үчүн залга өтүштү. Садыр Жапаров өз сөзүндө Өзбекстандын президентинин мамлекеттик сапары кыргыз-өзбек кызматташтыгы жигердүү өнүгүп жаткан мезгилге туш келип, практикалык күн тартибине бай экенин белгиледи. Биргелешкен саясий эриктин аркасында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо толугу менен аяктаганын билдирди. Ошондой эле мамлекеттик сапардын жүрүшүндө кол коюлуп жаткан документтер чек ара маселелерин бир отоло жөнгө салып, өткөрүү пункттарынын санын көбөйтөөрүн, бул чек арага чектеш аймактардын жашоочулары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, сооданын транспорттук логистикалык потенциалын жана гуманитардык байланыштардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөөрүн айтты. Мамлекет башчысы Камбар Ата 1 ГЭСинин жана Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу биргелешкен стратегиялык долбоорлордун маанисин белгиледи. Өз кезегинде Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстандын экономикасынын динамикалуу өсүшүнө, өнөр жай потенциалынын жогорулашына жана калктын реалдуу кирешелеринин көбөйүшүнө чын жүрөктөн кубанып турганын билдирди. Өзбекстандын президенти бүгүнкү күндү тарыхый күн деп атап, эки өлкө өз ара мамилелерди союздаштык деңгээлине көтөрүп жатканын белгиледи. Стратегиялык долбоорлорго да өзгөчө көңүл буруп, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун аймактагы геосаясий кырдаалды өзгөртө турган кылымдын курулушу деп атады. Шавкат Мирзиёев Кыргыз Республикасынын жогорку мамлекеттик сыйлыгы 1 даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Мамлекеттик сыйлыкты бүгүн президент Садыр Жапаров Өзбекстандын лидерине Чолпон Ата шаарында мамлекеттик сапардын алкагында тапшырды. Өз кезегинде Өзбекстандын президенти ага бир катар сыйлыктар ыйгарылганын, бирок анын ичинде бул сыйлык өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Бүгүн
Бүгүн Ысык көлдө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык үчүн маанилүү болгон мамлекеттик иш-чаралар болуп өттү. Иш-чаралардын жүрүшүндө инвестиция, соода, айыл чарба жана өнөр жай тармактарындагы кызматташтык боюнча бир катар маселелер талкууланып, жаңы долбоорлор боюнча макулдашууларга жетишилди. Кененирээк кийинки материалда. Саламатсыздар, урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ысык көл жеркесинде Рух Ордо маданий агартуу борборунда турам. Бул жерге бир нече убакыт мурда Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Өзбек президентин Кыргызстан эл башчысы Садыр Жапаров ардак каруулдун коштоосунда тосуп алды. Алдыда да ушул иш-чара боюнча кененирээк тааныштырабыз. Довели до кондиции. Да. Было... Он и Мифин. Да, но все равно... Ассаламу алейкум. Хош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Хош келдиңиз. Народ учит, да? И мы тоже, наши тоже учат. Кыргызстан менен Өзбекстанды бир гана чек ара эмес, жалпы тарых, руханий жакындык, маданий баалуулуктар жана элдерибиздин тынчтыкта, ынтымакта, өз ара урматтоодо жашоого болгон тилеги бириктирип турат. Сиздин жеке колдооңуз менен, урматтуу Шавкат Мирамонович, биздин мамлекеттерибиздин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк ишенимдүү түрдө өнүгүп келе жаткандыгын чоң кубануу менен белгилеп кетмекчимин. Сиздин жетекчилигиңиздин астында Өзбекстанда ири масштабтуу саясий жана социалдык реформалар ишке ашырылууда, ошондой эле өлкөнүн эл аралык кадыр баркы бекемделүүдө. Бүгүн кыргыз-өзбек мамилелеринин тарыхында жаңы барак ачылып, өлкөбүз стратегиялык өнөктөштүктөн союздаштык мамилеге ишенимдүү түрдө өтүүгө кадам таштайт. Дагы бир ирет Кыргызстанга кош келдиңиздер. Президент Кыргызской республики Джапаров Садыр Нургожоевич, президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Мирамонович. Азыр бул жерде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев бир катар документтерге кол коюуда. Азыр менин артымда Кыргыз Республикасынын президенти, коңшу өлкөнүн эл башы Шавкат Мирзиёевди Манас ордену менен сыйлап жатат. Подчеркну, что Узбекистан готов и впредь всесторонне поддерживать программы реформ в Кыргызстане. К нынешнему визиту была проделана огромная, серьезная подготовительная работа. Плодотворно прошли заседания межправкомиссии, бизнес-форума, встреча ректоров, аналитиков, Дни культуры Узбекистана. Кыргызстан является нашим ближайшим соседом и испытанным временем партнером. Нас связывают глубокие исторические корни, многовековая дружба и общие ценности. В ходе конструктивных переговоров мы обстоятельно обсудили весь спектр наших многогранных отношений. По всем, не спеша и в узком и расширенном, мы прошлись
Я еще раз хочу сказать, получена была очень серьезная подготовительная работа по всем направлениям. И два президента, я знаю, как Садыр Нургаджаевич готовился, и я тоже, раскрою секрет, очень серьезно готовились и держали на самом высоком уровне. У нас единая благородная цель еще более сблизить наши братские народы. Важнейшим итогом нынешнего визита, как уже Садыр Нургаджаевич отметил, стало подписание договора о союзнических отношениях. Это означает выход нашего партнерства на совершенно новый, высший уровень межгосударственного взаимодействия. Кыргызстан менен Өзбекстандын бүгүнкү күндө ошол 1 миллиард 200 миллион товар обороту бар. Бирок ошол биздин президенттер урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров тараптан, ошол эле мезгилде урматтуу Өзбекстандын президенти Мирзиёев Шавкат Мирамонович тараптан ошол соода саттыктын көлөмүн, товар оборотунун көлөмүн 2 миллиард долларга чейин жеткизүү боюнча тапшырма коюлган. Ошол тапшырмаларга жетүү боюнча бүгүнкү күндө биз ошол документке кол койдук. Кудай буйруса биз ошол көлөмгө жетебиз. Бүгүнкү күндө бардык тармактарда инвестиция болуп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Өзбек фонд, жанагы өнүктүрүү фонду бар. Анын алкагында 37 совместный предприятиялар бар. Ошонун алкагында 80 миллион доллардан ашык бүгүнкү күндө инвестиция салынган. Дагы бир 11 документ бар. Алар 200 миллион доллардан ашык мындай инвестиция талап кылат. Ошол фондтун жанагы финансированиясын дагы бүгүнкү күндө көбөйткөнү жатылып атат. Ошол эле мезгилде дагы бир нерсени айта кетейин. Бул жерде ошол жана логистикалык борборлор, бул жерде жанагы айнек чыгаруучу заводдор, туризм багытында, агропромышленный комплекс багытында, анан жана айыл чарба багытында мына Өзбекстандын министр инвестициясы Кудратов Лазиз Шавкатович өзү айтып кетпеди. Биз жанагы албетте ошол жанагы көптөгөн жанагы этке, анан жанагы КРС, МРСке абдан муктажбыз депчи. Бүгүнкү күндө ошол кошмо жанагы предприятиялар болуп, ошонун алкагында мына Нарын областында, ошол эле мезгилде башка жайыттарда дагы ошол жанагы чогуу жанагы мал чарбаны дагы өнүктүрүү боюнча бүгүнкү күндө ошо иштер алып барылып атат. Бул мамлекеттик иш сапардын алкагында биз 3 жаңы долбоор бекитип, азыр промышленный эксплуатацияга киргизген атабыз. Биринчиси бул айнек чыгаруучу, стеклопакет чыгаруучу завод Чүй областында. Экинчи, таш, кум жана башка строй материалдар өндүрүү боюнча чоң завод. И Кара-Балта шаарыбызга биз жаңы заманбап автобустарды коюп берген атабыз. Мен айткандай фонд активно иштеп, азыр эки тараптуу Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду жагынан каржылоо маселеси чечилип атат. Ошонун алкагында бир нече биргелешкен эки тараптуу ишканалардын ачуусунун үстүндө, проектлердин үстүндө өткөзүп атканбыз жумушту. Мына мурдагы эле күнү Кыргыз-Өзбек форуму өткөрүлгөн болчу. Ошонун алкагында бир нече 14кө жакын протокол жана келишимдерге кол коюлуп, ошолор негизги жанагы сиз айтып аткан 2 миллиард көлөмдөгү соода көлөмүнө жете турган бир шарттарда негиз түзүлүп атат. Кыскача айтканда, ошо 2 миллиарддык максаттык көрсөткүчкө бир нече жылдын ичинде жетебиз деген эки тараптын эрки дагы, даярдыгы дагы бар. Кандай биргелешкен ишканалар ачылышы мүмкүн жакын арада? Эми атаса тизме өтө узун болот. Приоритет жагынан эки тараптын тарап жактан дагы мындай тастыкталган приоритеттер албетте бул өндүрүш, машина куруу. Өзбек тарабы дагы аны дагы тактап берген, фармацевтика, андан тышкары айыл чарбасында дагы, кайра иштетүү жагында дагы бир нече ишканалар ачуунун үстүндө иштеп атабыз. Мисалы үчүн Өзбекстан тарабынан Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба өндүрүмө өтө чоң кызыкчылык жана сурак болуп атат. Ал айтып кетсе картофель, андан тышкары май чыгаруучу
жана айыл чарбаны кайра иштетүү жаатында бир нече ишканалар ачылуунун үстүндө иш жүргүзүлүп атат. Анан эки тарап тең фармацевтика жагынан дагы мындай биргелешип иштейли деген бир түшүнүккө келдик. Азыр бүгүнкү договор коюлду. Союздаштык боюнча бул эки мамлекеттин ортосундагы эң жогорку деңгээлдеги кызматташтык болуп эсептелет. Бул кызматташтыкта бардык тармактар кабыл алынат. Кызматташуу сооданы өнүктүрүү, инвестициялык алуу, маданиятты өнүктүрүү боюнча, жаштардын проблемасын чечүү боюнча жана эң негизгиси эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкты жогорку деңгээлде жүргүзүү боюнча. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү визит эң жогорку деңгээлде өттү. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Мадина базары 1 августтан тарта жабылбай турганын билдирди. Бул тууралуу шаар башкармалыгы маалымдады. Ишкерлер жаңы базарга этап-этабы менен көчүп, жайгашып алуусу үчүн кошумча убакыт жана 3 айлык жеңилдетилген мөөнөт берилет. Мэр жаңы базардын ээлерине соода жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү жана ижара акысын төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну тапшырды. Ошондой эле ижара укугун сатып алуу же өткөрүп берүү мыйзамсыз экенин белгилеп, мындай көрүнүштөргө укуктук баа берилерин айтты. Мындан тышкары мэр тургундардан Мадина базарынын санитардык абалы жана унаа башаламандыгы боюнча көп даттануулар түшүп жатканын айтып, базарларды жаңылоо Бишкектин соода инфраструктурасын өнүктүрүүнүн маанилүү бөлүгү экенин билдирди Айбек Жунушалиев. Ысык көлдө эртең 31 июлдан баштап 2 августка чейин Борбор Азияда алгачкы жолу суу мотор спорту боюнча Формула 1 H2O дүйнө чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов маалымат жыйынында айтып берди. Мелдешти өткөрүүгө бардык инфраструктура толугу менен даяр. 2 айдын ичинде 10 000 көрүүчүгө ылайыкташкан эл аралык иш-чаралар аянтчасы курулуп бүттү. Бул Кыргызстан, Ысык көл гана эмес, жалпы Борбор Азия үчүн тарыхый окуя. Мелдешке 20га жакын эл аралык команда жана дүйнөнүн мыкты пилоттору катышаары күтүлүүдө. Ошондой эле 30дан ашуун өлкөнүн өкүлдөрү келип, жалпы коноктордун саны 25 000ге чейин жетиши мүмкүн, деди Эдуард Кубатов. Мелдешти өткөрүүдө экологиялык талаптарга өзгөчө көңүл бурулаары, жарыш башталаарда жана аяктагандан кийин абанын, суунун жана көл жээгинин абалы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы ачык жарыяланат. Байет айылында азыркы убакытта 10 000ге даярдалган ивент, эл аралык ивент зона даярдалды. Анан ошол жерде инфраструктура, ошо жээк, парк, анан өзүнүн формулага бирге бүт инфраструктура даяр. Буюрса, бүгүн деген бизде генеральный репетиция болот, 31-инде бизде уже тренировкаларыбызды баштайбыз. Азыркы убакытта 20дан ашык эл аралык топ келди Формула 1 боюнча. Биз санап атабыз 30дай мамлекеттен туристтер келет. 20-25 000дей киши иш-чарага катышат. Экология боюнча камсанабагыла бүт баары жанакы экспертизасы, анан жанакы көз карандысыздык экология изилдөөлөр болуп атат. Азыркы убакытта жанакы спорт иш-чаранын астында дагы, анан спорт дүйнө чемпионаты бүткөндөн кийин дагы ошол эле сууну, ошол эле жээкти, ошол эле атмосфераны дагы бир изилдейт, ошондон кийин жыйынтыгы болот. Ысык көл облусунда 30 июлдан 3 августка чейин коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштешет. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, мындай чаралар Ысык көлдө уюштурулуп жаткан эл аралык иш-чаралар жана Борбор Азия Азербайжан консультативдик жолугушуунун өтүшүнө байланыштуу. Бул күндөрү коомдук жайларда, көлдүн акваториясында жана башка маанилүү аймактарда коопсуздук күчөтүлөт. Ошондой эле Ысык көл районунун аймагында айрым учурларда жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги тургундарды жана эс алуучуларды милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарууга, коомдук тартипти жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого чакырды. Ысык көлдө кызмат өтөөгө тартылган кызматкерлер бүгүн 30 июлдан тартып 3 августка чейин жогорулатылган баскычта кызмат өтөөгө өткөрүлдү. Бул күндөрү Борбор Азия Азербайжан консультативдик жолугушуусу ЮИМ F1 H2O дүйнө чемпионаты Кыргызстандын Гран-приси Ысык көл 2026 эл аралык спорттук мелдеши өтөт.
Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги коомдук жайларда, көлдүн акваториясында жана башка маанилүү аймактарда коопсуздук чараларын күчөттү. Белгиленген иш-чараларга байланыштуу Ысык көл районунун аймагында маалы менен жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилип турат. Жаралган ыңгайсыздыктарды туура түшүнүү менен кабыл алып, алдын ала альтернативдүү каттамдарды тандап алыңыздар. Урматтуу Ысык көл облусунун тургундары жана эс алууга келген коноктору, ички иштер органдарынын мыйзамдуу талаптарын так аткарып, коомдук тартипти жана жол кыймылынын эрежелерин бузбоого чакырабыз. Ош шаарындагы Ак Буура Араван каналына түшүп кеткен жаранды издөө иштери уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгы билдиргендей, кечээ 1999 жылы туулган эркек киши каналга түшүп кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге куткаруучулар жөнөтүлүп, издөө куткаруу иштери башталган. Бүгүн 30 июлга карата издөө иштерине 86 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 15 кызматкер жана дайынсыз жоголгон жарандын жакындарынан 30 адам тартылды. 23 августтан баштап Aeron Nomads Airlines авиакомпаниясы Бишкек-Ташкент-Бишкек багыты боюнча жаңы туруктуу эл аралык авиакаттамды ишке киргизет. Бул тууралуу Кыргызстандын аэропорттору ачык акционердик коомунан билдиришти. Каттамдар жумасына 2 жолу бейшемби жана жекшемби күндөрү аткарылып, Кыргызстан менен Өзбекстандын борбор калааларынын ортосунда үзгүлтүксүз аба байланышын камсыздайт. Аталган каттам менен токтоп калбастан алдыда Бишкек-Самарканд-Бишкек, Бишкек-Үргөнч-Бишкек каттамдарын ишке киргизүү да каралууда. Бул долбоорлордун ишке ашырылышы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы туристтик алмашууну кеңейтүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп айтылат маалыматта. Лейлек районундагы Токой чарбасынын аймагында мыйзамсыз көмүр казуу иштеринен мамлекетке 201 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош экологиялык прокуратурасы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, 2 ишкана бөлүнүп берилген жер тилкелеринен тышкары 100 000 чарчы метрден ашык Токой жеринин кыртышын бузуп, өндүрүш калдыктарын төккөн жана жаратылышты пайдалануу үчүн төлөмдөрдү берген эмес. Натыйжада Токой жерлерине 66 миллион сомдон ашык зыян келтирилип, бюджетке 135 миллион сомдон ашык каражат түшпөй калган. Териштирүү иштери жүрүүдө. Поездге таш ыргытып, айнектерин сындырган балдар кармалды. Маалыматка ылайык, 27 июлда Ысык Ата районунда белгисиз адамдар поездге таш ыргытып, бир нече вагондун айнегин сындырышкан. Райондук милиция Новопокровка айылынан 19, 17 жана 15 жаштагы 3 жашоочусун кармады. Алар вагондордун айнектерине таш ыргытышканын мойнуна алышты. Тергөө иштери уланууда. Жыйынтыгы менен балдардын аракеттерине укуктук баа берилет. Бишкекте мыйзамсыз миграцияны уюштурууга шектелип, чет элдик жаран кармалды. Маалыматка ылайык, чет элдик жаран жеке пайда көрүү максатында ишенимге кирип, Кыргызстанда жасалма жумушчу жана студенттик визаларды даярдап, өзүнүн мекендештерине сатып жүргөн. Арыздануучу жаран аталган жасалма виза менен Кыргызстанга келген. Бирок документтердин жараксыз экендиги аныкталгандан кийин өз мекенине кайтууга аргасыз болгон. Алдын ала тергөөнүн маалыматы боюнча шектүү чет мамлекеттердин биринин кеминде 200 жаранын өлкөгө мыйзамсыз кирүүсүнө жол ачкан. Кылмыштуу схеманын уюштуруучулары ар бир чет өлкөлүк жарандан көрсөтүлгөн кызмат үчүн $1000 алып турушкан. Аталган факты боюнча 2001 жылы туулган жаран аныкталып кармалды. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы жарандарга мыйзамсыз миграцияны уюштуруу, жасалма документтерди даярдоо, колдонуу жана сатуу кылмыш жоопкерчилигине алып келээрин эскертет. Бишкекте 31 июль жана 1 август күндөрү кечки саат 7-де Ала Тоо аянтындагы Фонтан аймагында ачык асман алдындагы музыкалык кечелер өтөт. Мэриядан билдиришкендей, кечеде кыргыз эстрада ырчылары жана чыгармачыл топтор өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Шаар башкармалыгы тургундарды жана конокторду жайкы кечтерди калаанын башкы аянтында көңүлдүү өткөрүүгө чакырат. Эми көкбөрүнү компьютерде ойносо болот. Бул тууралуу Жанболот Калбаев аттуу Instagram колдонуучусу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Анын айтымында оюн бардык компьютерлерде жеңил иштеп, тез ачылышы үчүн жеңилдетилген графикада жасалганын билдирди. Оюнда чабандес менен аттарды тандоого, матчтын жөндөөлөрүн өзгөртүүгө жана жасалма интеллект башкарган ата-андаштарга каршы ойноого болот.
Кийинки жаңыртууларда реалдуу аттар, жаңы ареналар, үндөр, эффектилер жана сапаттуу графика кошулары пландалууда деп билдирди автор. Ысык көлдө өтө турган суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатына Голливуд актеру Жан-Клод Ван Дамдын келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын Суу мотор спорту федерациясынын президенти Айбек Абылкасымов Байет айылында өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда уюштуруучулар белгилүү актердун келишин күтүп жатышат. Биз Жан-Клод Ван Дамды күтүүдөбүз. Белгилүү актерду жана дүйнөгө таанымал адамдарды чакыруу оңой иш эмес. Бирок бул багытта иш алып барып жатабыз, деди Айбек Абылкасымов. Ошондой эле ал кийинки мелдештерге дагы башка белгилүү конокторду чакыруу пландалып жатканын айтты. Белгилей кетсек, суудагы Формула 1 дүйнө чемпионаты Ысык көлдө 31 июлдан 2 августка чейин өтөт. Сиздер кечки жаңылыктар топтомуна күбө болдуңуздар. Ушул жана башка кабар Канал номер 1. Биз менен болуңуз.